Президент Садыр Жапаров бизнес коомчулук менен жолугушуунун жыйынтыгында берилген тапшырмалардын аткарылышын камсыз кылуу боюнча тескемеге кол койду. Кыргызстанда дагы 1437 адамдан COVID-19 табылып, 9 бейтап көз жумду. Бажы кызматы жарым жылда казынага 121 миллион сом айып пул өндүрдү. Өлкөдө дагы 121.601 киши коронавируска каршы эмделди. Казакстанда талаадан чыккан өрт жүздөгөн койду куйкалап кетти. Киев көчөсүндөгү шаар көркүн бузган үйдүн сырты оңдолот. Эртең 6-июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын 23-июнунда бизнес коомчулук менен жолугушуунун жыйынтыгында мамлекет башчысы тарабынан берилген тапшырмалардын аткарылышын камсыз кылуу максатында тескемеге кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирет. Тескемеге ылайык өлкөнүн министрлеринин жана ведомстволорунун башчыларына, министрлер кабинетинин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларына ишкерлер менен жолугушууда президент тарабынан берилген тапшырмалардын аткарылышын камсыз кылуу тапшырылат. Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмаларын аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн жогоруда аталган жетекчилер тартиптик жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирус дагы 1437 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирет. Маалыматка караганда, анын ичинде Бишкек шаарында 924, Ош шаарында 71, Чүй облусунда 142, Ош облусунда 85, Талас облусунда 10, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 33, Жалал Абад облусунда 78, Баткен облусунда 87 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 568 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 315, Ош шаарында 65, Чүй облусунда 54, Ош облусунда 33, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 58, Баткен облусунда 13 бейтап оорудан айыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1 жана Ысык Көл облусунда 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 4126 бейтап, амбулатордук түрдө 11589 адам дарыланууда. Ошондой эле бир сутка ичинде өлкө боюнча 34 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 5614 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4979 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 112070 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 113212 киши айыгып чыкса, 2046 адам каза болду. Мамлекеттик бажы кызматынын аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмдөрү 2021 жылдын биринчи жарым жылдыкта жасаган иштеринин жыйынтыгын чыгарды. Аталган бөлүм тарабынан жарым жылда 1301 мыйзам бузуу фактысы катталган. Анын ичинен 1188-ине иш козголуп, 5.118.500 сом айып пул өндүрүлүп, 25.308.897 сом бажы төлөмдөрү алынган. Бажы кылмыштарынын фактылары боюнча 113 материал тергөө органдарына өткөрүлүп берилген. Алар боюнча 64.458.323 сомдук зыяндын орду толукталды. Бажы укук бузууларынын алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча иштеринин алкагында кошумча 26.288.475 сом суммасында бажы төлөмдөр төлөнгөн. Жалпысынан 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында бюджетке өндүрүлгөн жалпы айып пул 121.174.200 сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчтөргө салыштырмалуу бузууларды аныктоо 115%га жогорулаган. Өткөн жылы 605 бузуу фактысы аныкталса, быйыл бул көрсөткүч 1301 фактыны түзгөн. Бюджетке акча өндүрүүлөрдүн суммасы 62,4%га же 46,5 миллион сомго көбөйгөн. 2020 жылдын биринчи жарым жылдыгында өндүрүү суммасы 74,5 миллион сом болсо, 2021 жылдын 6 айында 121 миллион сомдон ашты.
Кыргызстанда жалпы 121.601 киши коронавируска каршы эмделди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин баспасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда бүгүн 5-июлга карата 121.601 киши коронавируска каршы вакцина алды. Анын ичинен 81.174 адам вакцинанын экинчи дозасын сайдырган. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 39.131, Ош шаарында 9.019, Чүй облусунда 21.640, Ош облусунда 13.504, Ысык Көл облусунда 10.877, Талас облусунда 4.539, Нарын облусунда 4.718, Жалал Абад облусунда 13.269, Баткен облусунда 4.904 адам эмдөөдөн өткөн. Караганда облусунун Улуу Тау районунда талаадан өрт чыгып, жүздөгөн мал кырылган. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Ал эми интернетке колдонуучулар куйкаланып калган койлор менен өрттөнүп жаткан талаанын сүрөт жана видеолорун чыгарууда. Окуя болгон жерге райондун акими жана Караганданын өзгөчө кырдаалдар департаментинин башчысы учуп кеткен. Маалыматка караганда, облустун 17 аймагында өрттүн очогу көзөмөлгө алынып, 150 кишиден турган өрт өчүрүүчүлөр жана ыктыярчылардын тобу иштеген. Жалпысына 70 техника тартылган. Бишкектеги Киев көчөсүндө жайгашкан эски үйдүн фасады оңдолот. Бул тууралуу 1-Май районунун акими Максат Нусубалиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Шаардыктардын Киев көчөсү 135 дарегинин жашоочуларынын жана социалдык тармактардагы көптөгөн кайрылуулардын негизинде сүйүктүү борборубуздун сырткы көрүнүшүнө кайдыгер карабаган демөөрчүлөрдү таптык. Жакынкы аралыкта өнөктөштөрүбүздүн жардамы менен бул үйдүн алдыңкы бөлүгүн калыбына келтирүү иштери башталат, деп жазган Нусубалиев. Эртең 6-июлда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаабайт. Күндүз айрым райондордо жаан жаашы ыктымал. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунан билдиришти. Маалыматка караганда, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +19+24, күндүз +35+40. Талас облусунда түнкүсүн +17+22, күндүз +32+37. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн +22+27, күндүз +35+40. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +14+19, күндүз +27+32. Нарын облусунда түнкүсүн +9+14, күндүз +26+31 градус ысык болот. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн +22+24, күндүз +38+40 градус ысык болот.